Amansыңбы, куттуу талаам? Аманчылык толгунай. Былтыркыдан дагы карый түшөпсүң го. Чачың куудай, колуңда таяк. Өмүр өтүп жатпайбы? Арадан дагы бир жыл убакыт өттү. Бүгүн менин сыйынчу күнүм. Ооба, билем толгунай. Олтурчу бери ташка. Бутуң оорулуу эмеспи? Алгачкы жолу ушунда келгениң эсиңдеби толгунай? Андан бери нечен заман өтпөдү? Эстей албасмын. Жок, сен ошону эстеп көрчү толгунай. Эмне унчукпай калдың толгунай? Дагы ошол жылдары эмне болгондорун эстеп жатам. Айтор, согуш башталып, элдин үрөйү чатышпөдүбү? А биздин кармашканыбыз иш болду. Канчалык жапа-тырмак иштесек да, эгин картошкабыз кардын астында калды. О, куттуу талаам, менин жамандыгымды да, жакшылыгымдын да бардыгын көрдүң го. Ооба толгунай. Бул жашоодо сенин башыңдан далай жамандык өттү. Кайран азаматтар. Тоо ураса болбойбу да, көл толкуса болбойбу. Субанкул менен Касымым не деген ата бала тыйкандар эле. Элди тойгузганда ошолор, жоо келгенде колуна курал кармап, кан төккөндө ошолор. Ойлонуп көрсөң кызык. Колунан көөрү төгүлгөн эр азаматтар согуш башталды дегенде биринин жанын бири кыйып, бирин бири өлтүрүүгө аргасыз болушат экен. А мен буга түк макул эмесмин. Турмушумда макул эмеспи. Айтчы, куттуу талаам. Биринин бири өлтүрбөй, биринин жанын бири кыйбай, тынччылыкта жашаса болбойбу? Айтчы, куттуу талаам. Жооп бер мага. Айта албаймын толгунай. Сенин заманыңдагыдай согуш ааламда болгон эмес. Анда эмесе, ошол сыздаган эненин эң акыркысы мен болоюн. Ылайым мен сыяктуу темир жолду кучактап, какшаган эне болбосун. Ылайым.